Пайгамбарыбыз айтат: "Айнани ла тамассухуман нар" дейт. Мындайча айтканда, эки көздү Алла Таала тозокко салбайт дейт. Биринчиси кайсы көз десе, айнун батат тахрусу фи сабилла. Мындайча айтканда, бир көз ошол мамлекеттин чек арасында мамлекеттин коопсуздугун, тынчтыгын сактап уктабаган көз дейт да. Бизде мисалы азыр учурда мисалы чек арада турган жоокерлерибиз бар. Андан башка дагы жоокерлерибиз бар. Бардыгы эле баягы максаты ошол жоокерлик кызматка баратканда мамлекетти коргойм деп кетип атат да. Мына ошолор максат кылынат. Экинчиси айнын мындайча айтканда Алла Тааланын улуулугун эстеп, жакшы иштерге даярдап койгон бейишин, жаман иштерге, күнөө иштерге даярдап койгон тозогун эстеп туруп, Алланы эстеп туруп көзүнөн жаш тамып кеткен көздү дагы Алла Таала тозокко салбайт дейт да. Себеби ал адам жүрөгү жумшак адам, кулк мүнөзү жакшы адам, деги эле башка өзү ошентип ыйлап аткандан башка бирөөгө деги эле зыян бербеген адам. Мына ошондон ошондой жашап өткөргөндүктөн ушул эки нерсени баягы пайгамбарыбыз баса белгилеген да. Демек бул мекенди коргоо, мекен үчүн жашоо бул дагы шариятыбыздын эң негизги максаттарынан, милдеттеринен деп билинет да.